Ободо Сереп программасы. Тажикстан менен Өзбекстан боюнча талаштуу аймактардын маселесин чечүүдө жыл сайын жогорку деңгээлде ошол эле маалда эки өлкөнүн жумушчу топтору тарабынан мезгил менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп келет. Буга чейин талдоочулар акыркы жылдары коңшу мамлекеттер менен мамиленин жакшырышы чек ара маселесин чечүүгө өбөлгө болуп жатканын билдиришкени менен, кийинки жылдары бат-баттан кайталанган талаштуу аймактардагы чырлар сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы жакшы болбой тургандай түр көрсөтөт. Мындан мурунку жылдары Өзбекстандын чек арачылары такталбаган жерге жакын жайгашкан кыргыз айылдарынын тургундарын себеби жок кармап кетип, айрым учурда аскер техникаларын айдап өтүп элди чоочутуп келген болсо, жакынкы жылдардан бери ал тажик тарапка адат болуп бараткандай. Буга чейин эки өлкөнүн жергиликтүү тургундары бири-бирине ыдык көрсөтүп гана келсе, акыркы мезгилдерде ал тажик аскерлеринин кийлигишүүсү менен коштолуп, эки тарап бир пикирге келбей жатканына көпчүлүк күбө. Көп жылдардан бери олуттуу көйгөйгө айланган кыргыз-өзбек, кыргыз-тажик чек арасын тактоо жумуштарындагы жылыштардын натыйжасы канчалык? Канткенде чек арага жакын жердеги кыргызстандыктар коопсуз жашай алат? Эл арасында эмнегеп сере уктуруусу саресип салган. Маалыматтар арасында бул өлкөлөр менен чек араны тактоо жумуштары 2000-жылдары эле башталганы менен өз натыйжасын бербей келет. Анын ичинен олуттуу көйгөй жаратканы мурда Өзбекстан болсо, учурда Тажикстан. Өзбектер менен тактоо жумуштарынын кечеңдешин адистер тараптардын көп жылдардан бери чек араны тактоо жумуштарынан качып келгени менен түшүндүрүшкөн болчу. Же болбосо жолугушууда колундагы жалгыз документ бул 1924-27 жылдардагы мамлекеттердин чек арасын бөлүштүргөн картаны юридикалык курал катары көрсөтүп, орток пикирге келбей жатканын эксперттер айтып келишет. Деген менен акыркы мезгилдерде Өзбекстан менен мамиле жакшырып, эки тараптуу жолугушуулар өнүгүү жолуна түшө баштады. Аны өзбек лидери Шавкат Мирзиёев дагы 2017 жылдын июнь айында Астана саммитинде билдирип чыккан эле. Ортодо чек ара болбошу керектигин өлкө башчыларынын сүйлөшүүлөрүндө айткан. Ошентип жакшы маанайда башталган сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында азыркы күндө өзбек тарап менен эки өлкөнүн жумушчу тобу тактоо иштерин улантып жатышат. Ал эми тажик тарап менен мындан мурунку жылдары абал туруктуу болчу. Акыркы 4-5 жылдан бери кырдаал курчуп келет. Айрыкча өлкөнүн Баткен облусунда тажиктер менен кыргыздардын чечилбеген аймакты талашкан учурлары арбын. Бири-бирине таш ыргытуудан баштап автоунаа, турак жайды талкалоо, чекеси томуйгандар эки тарапта тең болуп келген. Негизги көйгөй эле талаш жерлерге курулуш иштеринин жүргүзүлүшү. Бул жерден белгилей кетчү жагдай эки тараптуу сүйлөшүүлөр оң натыйжасын бериши мүмкүндүгүн тажик лидеринин акыркы кезде арбын айта баштагандыгында. Тактап айтканда 2017 жылдын июль айынын башында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек арасын эки тараптын кызыкчылыктарын эске алуу менен делимитация маселесин тез арада чечүүгө ынтызар экенин Касамин саммитинде ошол кездеги бийлик башындагылар менен жолугуп жатып билдирген болчу. Тажикстандын президенти бул маселе ийгиликтүү чечилсе, чек ара аймагында туруктуулук жана коопсуздук орун аларын белгилеген болчу. Андан бери 4 жылга чукулдап калды. Олуттуу жылыш жок. Деген менен мамлекет башчы Садыр Жапаров президенттик кызматка киришерден мурун жана расмий ишин баштаган учурдан бери талаштуу аймактарды чечүүгө басым жасоодо. Көп убакыттан бери талаш тартыш жаратып келген чек ара маселеси тынчтык менен сүйлөшүүлөр жолу аркылуу чечилет. Бул маселеде мен калайык калкты сабырдуулукка чакырар элем. Азыр чек ара кызматы улуттук коопсуздук курамында иш алып барууда. Чек арадагы кейиштүү жагдайлар, контрабанда, өлкөнү сазга батырган коррупция менен күрөштөр эми мындан ары да оң натыйжасын бере баштайт деп мен терең ишенем. Март айында өлкө башчынын Өзбекстанга барган мамлекеттик сапарынын алкагында орун алган маселеге эки тарап тең көңүл бурган. Мамлекеттик чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кошулгандан баштап бул иштерди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев ишти колго алгандыгын айта кетүү абзел. Аскар Акаевич кетти, чек ара чечилбеди. Курманбек Салиевич кетти, чек ара чечилбеди. Алмазбек Шаршенович кетти, чек ара чечилбеди. Сооронбай Шарипович кетти, чек ара чечилбеди. Мына эми азыр Садыр Нуркожоевич келди, чечебиз деп аракет кылып аткан маалда силер дагы жардам берип чечип алышыбыз керек. Чек аранын жетекчиси менмин. Өзбекстан менен жакшы болуп калды, себеби дегенде эки мамлекеттик жетекчилер сүйлөшүп алды. 3 айда бүтүрөсүңөр деп тапшырманы берип атат. Силер ойлобоңуздар, чек араны чечебиз, бүтүрөбүз деп атсаң, демек жерлерди берип коет экен. Жерлерди бир туура эмес алмаштырып коет экен. Андай болбойт турганда. Ошол чек араны чечүү комиссиясынын башында мен турам. Кантип эле мен ушу бир метр жериңерди бирөөгө берип коеюн. Кантип эле Садыр Нуркожоевич ушу туура эмес, элге каршы бир маселелерди кылсын. Андай болбойт. Бардык маселелерди мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн эки мамлекеттин Кыргызстан, Тажикстандын, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекеттеринин кызыкчылыгына тууралап туруп анан чечебиз.
Бул айтылгандарды УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин Баткен эли менен жолугушуу учурунда сүйлөп жатып билдирген болчу. Чыр чатакпы, талашпы же жакшы учурбу ар бирин ыңгайга жараша пайдаланууну эл аралык тажрыйба көрсөтүп келет. Кырчылышкан кыйын кездин дагы жакшы жагын көрө билүү зарыл. Чек араны тактоо иштери боюнча эксперт Саламат Аламанов эки тарап тирешүүдөн майнап чыгара албасын белгилейт. Сүйлөшүүлөр жана чечкиндүү кадам учур талабы дейт ал. Ситуация кандай өзгөрүп жатат? Бир 5 жыл башкача болот. Дагы 5 жыл башкача болот. Ошондуктан бүгүнкү ситуациядан пайдаланып, проблеманы толук чечүүгө аракет кылыш керек. Бардык мүмкүнчүлүктү ушу чечкенге аракет кылып жумшаш керек. Сереп программасы. Ал эми эл аралык мамилелер боюнча эксперт Мурат Сейдиматовдун баамында чек ара аймактарында жашаган элдердин чатагына жергиликтүү бийлик күнөөлүү. Талаш жерлер боюнча калкка түшүндүрүү иштеринин жүргүзүлүүсү эки тарапка тең маанилүү. Мындай чоң деңгээлде бул сүйлөшүүлөр болуп туруп, эч кызыкчылык жок да жерде. Тажикстандын жетекчилигине дагы биздин жетекчиликке мындай чатактар кереги да жок да. Түшүнбөстүктөн болуп атат болуш керек дейм да. Анан Тажикстанда ошо түшүндүрүү маселеси начар жүрүп атат болсо керек. Адамзаттын жашоосунда чечилбей турган маселе жок экендигин эксперттер кошумчалайт. Мисалы, көз карандысыз эксперт Абдыкерим Чолпонкуловдун айтуусунда, бирок кыргыздар укум жери үчүн башын канжыгага байлаган. Өкүнүчтүүсү, ата-бабалардын кийинки урпактары жерге кайдыгер кароодо. Анын арты өлкөнүн кээ бир аймактарынын алгач узак жылдарга берилип кетип, ошол бойдон биротоло кол жууп калганы менен коштолгон. Учур талабы дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу маселени чечүү. Буга жакшылап киришиш керек. Мисалы үчүн Шакымардан деген жер бар. Мен ал жака абдан көп баргам. Ал сону мына биздин Кашка суудан да чоң ал. Сонун өрөөнү. Ошол жерди эз алууга Өзбекстандын чоңдору сурарга берген. Ошол бойдон алар эл. Чек араны тактоо иштери боюнча эксперт Саламат Аламанов дагы Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен анклавы ал турсун эксклавы бар дейт. Эксклав демекчи Ош облусунда коңшулардын аймагында калган Барак эксклавынын тургундарынын көйгөйү 2010-2013 жылдары коомчулуктун көңүл борборунда турган эле. Мындан мурунку жылдары Баракты Өзбекстан менен алмашуу иштери жүргүзүлүп жатканы айтылган. Кыргыз тарап эксклавды Өзбек тарапка, Өзбекстан Кыргызстанга дал ошондой эле ченемдеги жерин бере турган сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн болчу. Ратификация иштери азырынча боло элек. Анклав менен эксклавдын маселесин чечүүнүн өз жолу бар, деди Аламанов. Албетте бул сүйлөшүү жүрүп жатканда эки тараптан ушул бири-биринин кызыкчылыгын эске алып иштеш керек да. Ал саясий өңүт деп айтылат эмеспи? Элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргош керек деп. Бул өзү туура маселе, бирок эки тараптан ошондой позиция турат да. Ошондуктан сөзсүз эки жака тең кабыл алына турган чечимди издеш керек да. Тирешип тура берген өзү жакшы жыйынтыкты бере албай, ал чексиз созулуп кете турган ишке айланып кетет. Ошол тирешүүнүн натыйжасында жылыш болбой атканын элдин баары көрүп атпайбы. Маалымат тараганда Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 эксклавы бар: Сох, Чоң Каракалча, Шахимардан жана Таштөбө. Ал эми Кыргызстандын Өзбекстанда калган эксклавы бул Барак эксклавы. Акыркы 2 жылда Кыргыз-Тажик чек араны тактоо боюнча бир нече жолугушуулар өтүп, анын жыйынтыгында 134 топографиялык карта даярдалып, бир нече тилкени алмашуу боюнча сөз болгон. Ал арада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев башында турган өкмөттүк делегация Кыргыз-Өзбек чек арасындагы делимитация жана демаркация кылынчу тилкелер боюнча маселени талкуулоо үчүн Ташкент шаарына учуп кеткени кабарланды. Өзбек тараптан делегацияны өлкө премьер-министри Абдулла Арипов жетектеп, тараптар 24-25 март күндөрү жыйын өткөрөт. Ташиев 15-18 мартта Тажикстандын Коджент шаарына барып, Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиянын эки мамлекеттин ортосундагы чек ара делимитация жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйынына катышканын кошумчалай кетели. Сиздер Сере уктуруусун тыңдадыңыздар.